Саламатсыздарбы? Мен Айдай Орозали кызы, Баткен мамлекеттик университетинин Кызылка педагогикалык институтунун кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты мугалими. Мен Кызылка педагогикалык институтунун филология факультетин ийгиликтүү аяктап, учурда ушул эле окуу жайда студенттерге билим тарбия берип келемин. Ошону менен биргеликте бөлүмдүн практика бөлүмүн жетектеп келемин. Бермети билим бешик, келгиң деп канчаларга ачып эшик, үйрөтө көп сырларын бул дүйнөнүн. Ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип. Албетте, мугалимдик кесип ары кызыктуу, ары татаал, чоң жоопкерчиликти, сабырдуулукту талап кылган кесип. Баланы окутуп тарбиялоо менен мамлекеттин, улуттун келечегин кошо түптөгөн, айрыкча ааламдашуу процессинде кыргыз тилин, каада салтын, үрп-адатын, адабиятын, маданиятын студенттердин жан дүйнөсүнө сиңирүү кыргыз тилчи мугалимдердин өзгөчөлүгү катары эсептейм. Ар дайым өз билимимди өркүндөтүп турууга аракет жасайм. Коомдук маданий иштерге, спортко, ошону менен биргеликте өз сабагымда ар түрдүү интеллектуалдык конкурстарды уюштурууга да жетишем. Бул менин жетишкендиктерим. Алгачкы жетишкендиктерим деп эсептеймин. Мугалимдин ишмердүүлүгү студенттин көз карашында. Айдай Орозалиевна, кыргыз тили жана адабият мугалими. Биз эжекебизге сабак жагынан түшүнбөгөн ар түрдүү суроолорду берип кайрылган болсок, эжекебиз ар дайым жооп берип келет. Бир гана сабак жагынан эмес, адам баласы жашоодо, турмушта жаңылат дегендей эле, ошол учурда дагы биз кайрылган болсок, эжекебиз бизге туура жол көрсөтүп, туура акыл кеңештерин айтып, туура жолго багыттайт. Адам баласына эң кыйын күн сайын адам болуу дегендей эле, эжекебиз бизди күн сайын адам болууга, эң алгач жүрөгүңдө иман болуусуна чакырып келет. Айдай Орозалиевнанын башка педагогдордон айырмаланып турган жандары тазалыкты, тыкандыкты, ыймандуулукту эң алгач билген эжеке. Биз бул эжекеден чыныгы педагог, чыныгы инсандыкты көрө алабыз. Келечекте биз дагы Ушул конкурсту уюштурган тобуна жана Баткен мамлекеттик университетине ыраазычылыгымды билдиремин. Конкурска катышкан ар бир мугалимге ийгилик каалаймын.